Эфирибизге биздин коногубуз келип калды. Мастер-класс деген биздин азыр рубрикабыз башталган жатат. Бүгүн бизде конокто Жалалова Элиза. Негизи эле биринчи сурообуз, сиз ушул иш менен кантип алектенип калгансыз жана биз азыр телекөрүүчүбүзгө айтып коелу, биздин жаңы жаш келиндерге мына сонун девичник деп коет, орусча айтканда, ушундай сонун фаталарды кийип алышып, анан ушу кандай десем, акыркы сапар деген туура эмес сөз болуп болуш керек. Эми кандай кичинекей той күйөөгө тийгенге чейин ушу курбулары менен отургучка сонун мындай фотоларды жасап берет экенсиз. Бизге мындай көбүрөөк айтып бербейсизби? Анан биз ошого өзүбүздүн сүйлөмүбүзгө кандай коштоп, сонун ушундай фотоларды жаза берели. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элине. Бул менин жасап калганымдын себеби бул негизи эле өзүңүздөр билгендей эле акыркы замандын талабына караганда биздин кыздарыбыз ошол турмуш жолуна аттанып жаткан учурда курбу кыздар менен, жакын курбу кыздар менен өздөрүнүн атайын кечесин өткөрүшөт. Ошол учурда өзгөчөлүнүп кыздары, ошол курбу кыздары кызыл түстөгү фотону кийсе, ооба, кызыл көбүнчө ошол кызыл түскө көп басым кылышат кыздарыбыз. Келинчегибиз, жаш келинчегибиз өзүнө атайын ушундай ак түстө даяр ооба, заказ беришет. Атайын ушундай. Мен бул ак фотону кийип алайын деп дагы бир жолу өзүнчө девичникке барган сыяктуу болуп, мына. Ооба, ушинтип кийип алышат. Анан Жакшы эле кийдимби? Туура эле кийдимби? Биз анда Элиза айым жаза берели курбуларга мына кызыл түстөгү. Бул эмне деген материал? Бул фатин деген болуп калат. Атайын бул 3 түрү болот. Жумшак, катуу, анан орточо болуп. Мен орточосун азыр алып келдим. Негизи кыздарга ошол орточосун көбүнчө сунуштап айтам да, анан жумшагын болсо ошол келинчегибиздин өзүнө жасап беребиз. Көбүнчөсү ошол тоюндайчы. Бул жумшагы, бул жок, бул экөө бирдей эле азыр. бирдей. Негизи көбүнчө ак түстү ошол жумшагынан жасайбыз. Биз бул фатинди ушундай формага келтирип кесе алабызбы же бул даяр фатиндер? Мен азыр даярдап койдум. Негизи кесесиз? Ооба, атайын кесе алабыз. Өлчөптүрүп, анан кийин бул жактан экиге бөлүп, анан дагы жасап коебуз. Биздин камераларыбыз жакыныраак көрсөтүп берсе, мына мындай кылып гармошка кылып коет экенбиз. Самолетко окшош форма экен, Ооба, ушинтип биринчи бүктөп алабыз. Формасын эки жагын теңдеп. Жакшы. Элиза, айтсаңыз, негизинен бул ишти ушул иш менен алектенесизби же мындан тышкары дагы иштейсизби же окуйсузбу? Негизи бул жумуштан сырткары мен өзүмдүн кесиптик жумушум болуп калат. Эми связь тармагында иштеп калам. Анан жумуштан сырткары бош учурда же дем алыш күндөрү ошол бизге заказ түшүп турат. Азыркы замандын талабына ылайыктуу ошол Инстаграмдан эле көбүнчө сурап жазып, ошол өздөрүнүн күнүн айткандай биз ошол убакка жасап беребиз. Бул иш менен өзүңүз эле алектенесиз, жалгыз эле же башка дагы жардамчыларыңыз барбы? Жок, бул негизи идея деп коет го. Идея менен келип калган. Көбүнчө ошол кыздар фото издеп, таппай калып, анан кичинекей кезимден эле кызыкчумун тиккенге, бирдемелер жасап. Анан кийин ошондон улам ушул идея келип чыгып, анан жасап калдым. Жакшы. Негизинен азыр кышында тойлор аз болуп, заказдар кичине төмөнүрөөк болуш керек, Күзгө же жайга карата? Ооба. Жазында башталат, эми буюрса жазында, андан кийин күзүндө, жайында, күзүндө
тойлор көп болот, ошондо аябай көп заказ кылып калышат. Кээде жетишпей калган учурлар да болуп калат. Жакшы. Негизинен сиздин тажрыйбаңызда эң көп ушу курбуларына заказ берген фотолордун саны канча? 15-15ке чукул болот. 15тен өйдө кээде эле болуп калат, бирок орусча мындай айтканда стабильно 10-15ти заказ кылышат да. Жакшы. Негизи бир ушундай фотону жасаганга канча убакыт керектелет? Бул заказдын качан заказ бергенине караганда болот. Негизи 5 мүнөттөн жарым саатка чейин кылса болот бул фотону. Жакшы. Мына биз ушинтип гармошка кылып бүктөп алат экенбиз. Анан бул эмне деген жип? Жилка деп коет муну. Ичке жилка экен, ичке жилка болуп калат. Ортосун тандап алып, инеге өткөрүп, андан кийин тигиш керек болот. Бул жагынан кармап гармошкаларын. Ар бирин кызартык менен тигип чыгыш керек болот. Себеби дегенде кийгенде бул кармабай калышы мүмкүн да. Жакшы. Башкача мына сиз айткандай эң жаш келинге ак түстөгү фото керек экен. Курбуларына кандай түстөгү, кызыл көбүрөөк заказ берилеби же башка да түстөгү заказдар бар болуп калганбы? Негизи ар бир кыздардын өзүнүн мындай орусча айтканда вкусу болуп калат. Түстөргө, жана көйнөктөрүнүн формасына, тематикасына кандай түстө ошол тойлорун беришет, ошого карап анан заказ кылышат. Бирок көбүнчө кызыл түскө, анан ач кызыл күлгөктүн түстөрүнө басым жасашат. Анан көбүнчөсү ошол кыска стандарт размеринде заказ беришет. Узун кылып алсак деле болот, бирок девичнике мындай стандартный размердеги кыскараак болгону оңдолот. Бийлегенге, сүйлөшкөнгө бул ылайыктуу кылып. Жакшы. Ушул фотолордон тышкары сиз мындай чачка резинкаларды жасайт экенсиз. Мен ошолорду көрсөтө берейин, сиз тиге бериңиз. Мындай бул нерселерди өзүңүз жасайсызбы? Же бул сатып алуу үчүн? Кээде өзүбүз жасайбыз, кээде ошол атайын даярын сатып алабыз. Кичинекей бебек кыздарга. Кыздарыбызга сонун чачка резинкалары бар экен. Мына мындай дагы бар экен. Заколкалар дагы. Негизинен бул нерселерди өзүң деле жасасаң болот экен, бирок мындай чыгың бар болсо, сонун ушундай чачка резинкаларды жасап койсоңуздар болот экен. Бул нерселерди, бантиктерди деле жанагы интернеттен карап, өзгөчө форма келтирип, ушинтип резинкага такап койсо болот экен. Анан бул гүлдөрдү дагы ушул фотолорго жазат. Фотого. Чоң розочка, кичинекей, баарын окшоштуруп, ушундай сонун кылып, жашынакай кылып келтирип койсо болот экен. Андан кийин биз атайын ушундай гребешок деп коет беле? сатып алабыз, даярын. Анан бул жагына тигип коебуз. Ар бир немесине киргизип туруп, жакшы кармаш үчүн. Анан муну аккуратный кылыш керек. Көбүнчөсү көрүнүп калса, анан жакшы эмес көрүнүп калышы да мүмкүн да. Ар бир ушул гребешокту аккуратно жасабаса, анан ал сырттан көрүп калышы мүмкүн экен. Ошондуктан сиз жаңыдан жасайм деген ойдо болсоңуз, жакшылап өзгөчө 1 сааттай убакытты бөлүп, ушундай сонун фотону өзүңүздөр жасасаңыз болот экен. Же мына Элизага Instagram баракчасына жазып, ушундай сонун фотону заказ берсеңиз болот экен. Канча? 5 мүнөт эмес эле 3 мүнөт болуп калды го, Ооба. Бул эң жеңил, кандай десем, фотосы болуш керек, анткени бул гүлдөрү жок, азырынча эчтекеси жок. Бирок биз атайын гүлдөрдү жабыштырып койсок болот, же болбосо атайын ушундай атластын лентасынан бантик жасап мынтип. Анан клей менен бул жака
күлейлеп коюшубуз керек болуп калат. Мындай болуп, анан негизинен дагы бир мүнөт эле керектелчү убакыт болуп калды. Азыр мына биз ар кандай өзүңүздүн фантазияңызга карап туруп, сону мына бантик жасап койсоңуздар болот экен, же мындай даяр гүлдөрдү да кадап койсоңуз болот экен. Өзүңүздүн оюңуз менен кандай жакса, ошондой кылып жаза алсаңыз болот экен. Негизинен 5 мүнөттүк убакыт керектелет. Мына сонун болду. Даяраларды дагы бир жолу көрсөтүп коелу. Мына биякта бантик менен даяр бар экен. Кызыл түстөгү фатабыз мына. Дагы бир жолу биздин телекөрүүчүлөргө айтып кетели, мына бизге керектелчү нерселер бул фатин деп коесузбу? Ошондой материалдагы мына сонун фатага окшош. Анан гребешок, мындай гребешоктор сатылат экен, ар бир дүкөндө. Анан бул бантикти өзүңүз деле жасап койсоңуз болот экен. Жасаш керек болот. Сонун лентадан. Даяр дагы сонун биздин фатабыз даяр болуп калды. Элиза, айтсаңыз, мына сиз иштейм деп атасыз. Өзүңүздүн жумушуңузга ушул жүрөккө жакын ишиңиз экен. Ошол ишке убакытты кантип табасыз? Негизи эми бизде жумушка келгенден кийин өз учурунда келип, өз учурунда кетип, анан кээде колубуз бошогондо атайын бул акча табуу максатында эмес, кээде бул өзүңдүн маанайыңа, өзүңдүн жүрөгүңө жакын болгон себебинен өзүмдүн көңүлүмдү көтөрүш үчүн мындай жагат мага, аябай. Ошондуктан ушул менен жаккан үчүн аябай алектенип ошол жасап, көңүлүмдү көтөрүп, бизде ошол кыздар да рахматтарын айтып жазып калганда аябай көңүлүм көтөрүлүп, сүйүнүп калам. Жакшы. Мына биздин да убактыбыз келип калыптыр. Биздин телекөрүүчүлөргө мен ар бир ушу эфир сайын айтам, өзүңдүн жумушуңду таппай жүрөсүң. Ушу кожойкелер дагы балдары менен алектенип, ушу үй тиричилик менен аралашып, өзүнүн кандайдыр бир жан дүйнөсүн жаккан ишке убактысы жок болуп калат да. Анан бизге конокко келгенде айтат, ушул конок эми убакыт тапса болот депчи. Сиз да акыркы сөзүңүздү айтып, биздин телекөрүүчүлөргө сунуштарыңызды айтып кетсеңиз. Негизи бул ою болсо, көңүлү болсо, убакыт ар бир нерсеге табылат деп ойлойм. Убакыт аябай тыгыз болгон учурда деле көңүлүң жаккан ишке жүрөгүң турган болсо, ошол жумушка колуңан келбесе да аракет кылса, ар бир жумушту өз учурунда камап калып, анын артынан жакшы ийгиликтерге жетишсе деле болот деп ойлойм. Анан убакытка келе турган болсок, бул убакытка мындай сөз койбош керек да, убактым жок депчи. Көңүлүңдө, жүрөгүңдө болсо, убакыт табыш керек деп ойлойм. Бул өзүңө да, анан айлана чөйрөдөгүлөргө да мындай жагымдуу маанай тартуулап, жакшы иштериңди өзүңдүн атыңдагы ошол жумушуңду ойлоп чыгарып кылсаң деле бул жакшы болот деп ойлойм. Ар бириңизге сунуштайм. Эгерде оюңузга келсе, ошону кылып көрүшүңүздөр керек болот. Колуман келбейт эмес, аракет кылып көрсө, баары ойдогудай болот. Биздин да убактыбыз келип калыптыр. Мына сонун дагы фотолорду жасап сиздерге көрсөттүк. Өзүңүз да жасасаңыз болот экен. Бизде бүгүн эфирде конокто Жалалова Элиза болду. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат.